Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырдык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Манасчы Сагынбай Оразбаковдун вариантынын негизинде 5 томдуу Манас романын кара сөз түрүндө жазганмын. Ал китебимди мына көз алдыңарда турат. 5 томдуу роман. Бул китепти мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Кыргыз билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөзүп, азыркы учурда китептерим орто мектептердин окуу программасына, кыргыз адабиятынын сабактарына Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Манасты окуп үйрөнүү жеңил болсун үчүн ошондой эле 8-11 класстын окуучулары үчүн мындай кылып атайын жумушчу дептерди түзгөнмүн. Бул дептер дагы Кыргыз Республикасынын билим берүү академиясы тарабынан азыркы учурда окуу программасына киргизилген, мектептердин окуу программасына. Өзүмдүн ишмердигимди улантып, мен азыркы кезде үчүлдүктүн экинчи бөлүгү болгон Семетей эпосу боюнча иштеп жатамын. Мен азыр Семетейдин романымдын 1-чи томун аяктап, азыр 2-чи томдун үстүнө иштеп жатамын. Бул биздин баатырдык эпосубузду мындан ары өнүктүрүү үчүн мен 5 томдуу романымды толук ойдон өзүм орус тилине которуп, аны жана кыргызча вариантты сатуу үчүн атайын интернет сайт ачып, ошол жерге сатыкка койдум. epos-manas.com деп сайт ачканмын. Мындан тышкары мен ушул видеороликтер, видео тасмаларымды кыргыз тили менен катар орус тилинде дагы чыгарып жатамын. Жана ал орус тилдеги видео тасмалар дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Бул деген дүйнө жүзүнүн кайсы жашоочусу болбосун Манас эпосу менен жана менин романым менен өзүнүн эне тилинде, өзү жакшы билген тилде тааныша алат дегенди билдирет. Ошондуктан мен силерден суранат элем, бул биздин видео тасмалар жөнүндө маалыматты өзүңөрдүн жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерде жашап жаткан тууган уруктарыңарга, досторуңарга, тааныш билиштериңерге айтсаңар, кабарласаңар, Манас эпосун жайылтууга чоң көмөк көрсөткөн болот элеңер. Мына мен кыскача айтайын дегеним ушул. Эми силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Булар мени өлтүргөнгө ниеттенишкен экен, иттер, деп ичинен ызырынды Алмамбет. Азыр төрөлөрдү кырып салсам болот эле. Бирок калктын баарына жоо болсом, анда кайда барып тынамын? Ошондуктан сабыр кылайын. Көкчө итчилик кылган болсо кылсын. Мен өлөңдүү жерде өрттөбөй кетип калайын. Казактардын канын мойнума артып, нөкөр болбойм. Алмамбет эшикти көздөй бет алганда, тосконго эч кимдин дити чыдабай, жолун казактар толугу бойдон ачышты. Баатыр чыгып кеткенден кийин алар бул Кутай кулдан кутулдук дешип шаттанып, аябай сүйүнүп калышты. Сыртка чыккан Алмамбет казатка минген кылжайран атына жөнөдү. Эми эмне кылсам? Ишенген досумдун ою ниети бузулуптур. Эми кайда барам? Деп атка минген баатыр аябай пушайман болду. Ошол мезгилде ордодон даарайы көйнөк кийген акеткеш чыгып калды. Аяш, кайда аттанып калдың? Көздөрүн жоготуп Алмамбетке кайрылды байбиче.
Atasından balası tarınmak bile. Ağasından iyini tarınıp, ağasından ançamçı sözler ötüşü mümkün. Ağa terikkendim emne geregi var? Men kökçü kantip terikpeyin. Açı ulanba, Baatır. Törölö sağa kas ekendigin gördüm. Kökçünün kökmastığın dağı gördüm. Özün bilgendey kүйөм күлдөгөн күңдөй çilek neme. Ağa murun kelip kimem ne dese oşonun sözünü söyley beret. Oşondan arkin biley beret. Sen kökçünün kılıklarına kapı olbağın. Men ağa kantıp kapı olbayt elem. Narazı bolma söyledi almam dedi. Kökçüge kapı olba. Yoşta cevap verdi akıt geç. Atalı bala vuruşat. Ağalı uyini juluşat. Bирок анткен менен ажырашпастан бири-бирине келип турушат. Канча урушкан менен эки агайыны бирин-бири эртеси күнү көрүшөт. Кок сөнүп калса өкүрүшүп бири-бири көмүшөт. Жок, мен бул жерден кетем. Бир жол качууңду мага бергин, Баатыр. Көкчө соолуккандан кийин мени Алмамбет менен ким кайраштырды деп ачуусу келип төрөлөрдүн сазайын берет. Ал сени жамандыкка кыя албайт. Ачууңду басып бизден кетпегин. Жок, аяш, макул болбоду Алмамбет. Мен бул жерде калбаймын. Көкчө мени төрөлөрү менен өлтүргөнгө аракет кылды. Сен мага ыргытылган канжар менен бычакты көргөнүңдө мындай дебейт элең. Эгерде башка бирөө болгондо мага тийген канжар бычактан ушул жерде өлүп калмак. Себеби ал ушунчалык көп экен, бычакка да баткыдай эмес. Таянганым, ишенгеним, көкчө душмандык кылды. Менин бул жерде турганым болбойт. Токтолсом өлөмүн. Аша чаппагын, Алмамбет. Сени казактардын эч кимисин өлтүрүү ниети жок. Жеңе аман болгон. Эч бир токто деп айтпагын. Мен бул жерден кетемин. Кетпе! Наразы болуп сүйлөдү. Акеткешин алып. Кыйынсына турган эбиң, жарашып калган жериң, жакшы айтышкан эриң, жайнаган Кытай элиң жок. Эми кайда барасың? Кимге батасың? Сага ким жөлөк болот? Кайсы жерде турасың? Сен ушул жагын ойлонгон, Алмамбет. Жок. Мен силерден кетемин. Макул. Анда кайсы жерге барасың? Мунун сага эмне кереги бар? Эртең кекче өзүнө келгенден кийин сени издей баштайт. Алмамбет кайда кетти деп сураганда, мен ушул жерге кетти деп айта алгандай болоюн. Сен кайда барасың? Мени кайда барасың деп сурадым. Кайгылуу жооп берди Алмамбет. Андай болсо, кебимди уккун. Менин кургабай калган жашым, жакындан чыккан касым, ыйлоодо жүргөн көзүм бар. Ата энемден кечип, элимден качып чыгып, көкчөнү боордошум деп ишенсем, боорума тепти. Бизден кетип кайда барасың, Баатыр? Эми кайда барат элем? Батарыма тоо, барарыма жер, баш калкалар эл жоктугунан кайда барарымды өзүм да билбейм. Мен текөөрү болот шумкардай тигирени учармын. Терек көрсөм конормун. Тер билбестен көтөрсө, ошого жолдош болормун. Алмамбеттин көзүнөн кара жаш төгүлгөнүн көргөн, кадырын билген Акеркештин кабыргасы сөгүлүп, кайышып көңүлү бөлүндү. Эгерде катын эмес, эр болуп, кан көкчөнүн ордуна болсом, сени мынча кор кылбайт элем, Алмамбет. Көзүнүн жашын көлдүртө сүйлөдү Акеркеш. Айла жок, эркектин көзүн караган катын киши экенмин. Сага эч кандай капачылык жок. Баатыр, өзүм билген акылымды сага айтайын. Макул. Артыңан түшкөн душмандарың көп болгондуктан кете турган болсоң,
Seni kor kılбай турган ерді айтайын. Аш керек, не кылсаң арданбаган. Бир нерсеге муктаж болсоң жардам берген. Талай артык ерди талалатып жибербей, таяныч болуп, бартыңды биле турган элди айтайын. Айтыңызчы, ким ал? Деп үмүттүү карады Акеркечке Алмамбет. Ал Көкчал Төрө Манас. Sen аны сөзсүз түрдө тапкын. Ал эмне кылсаң, жакшылык, жамандыкпы, баарынын кадырына жетет. Айдаркандын көкчөсүндөй, анын жанындагы Алтымыш төрөдөй жакшылыгын билбеген акмак эмес Манас. Ал аябай жакшы жигит болгондуктан канзадалардын баары жанында жүрүшөт. Ошого сөзсүз бар. Эгерде анын төрүнө өтсөң жектебейт, өлүндүрсөң кейибейт, төгүп жатсаң тоспойт. Сенин кадырыңа жетип, билип, эмгегиңди, акылмандыгыңды, даанышмандыгыңды ошол Манас гана биле баалай алат. Жок жөнөкөй, ага барбаймын. Көргөн күнүм ушул болсо, андай көсөмгө кантип барамын? Аны кара сууга кан куйган канкор, калайка чаң салган анткор неме деп көп уккан элем. Мен көкчөдөй жаман немеден качып ага барайынбы? Биринен качып бирине, нарынан качып пилине дегендей ага барып эмне кылам? Башымды алып кутулуп башка бир жака кеткеним оң. Аяш, туура эмне сүйлөп жатасың? Аябай нааразы болду Акеркеч. Мен дагы бир сөз айтайын. Эгерде көнбөсөң, сени тузума тапшырдым. Айтчы мен. Билип кой. Кыргыз казак туушкан, кызыл чалган мурунтан көкчөгө таарынганың менен Манасты андай деп ойлобогун. Билбей туруп, кантип аны жаман, канкор, анткор дейсиң? Мен элден укканымды айтып жатамын. Bunun bari uşak. Manaska bari körüp bilgenden keyin uşun түшүнүп жарашат. Башкалар үчүн болбосо да, мен үчүн ага сөзсүз барып жолуккун Алмамбет. Жакшыны жаман дегенин жарабаган иш. Аяш. Аны аз имерип сынап көргүн. Билимдүүлөр, акылмандар айткандай, 1000 күнчөлүк бейиштен бир күнкү жарык артык. Алар билбесе, эмнеге мындай сөздөрдү айтышат? Манасты көкчөгө теңебей, ага сөзсүз барган. Эмне кылсам экен деп ойлонду Алмамбет. Казактарда кыла турган ишим калбады. Көкчө биротоло душман болуп, жанындагы төрөлөрүнө ишенип, мени өзүнөн айдады. Бул жерден кетпесем, мени өлтүрүп жибергенден дагы тайбай тургандыгы ачык айткан. Эгерде аракет кылбаганымда, көкчөнүн жанынан тирүү чыкпай, атылган канжарлардан мерт болот элем. Эми болсо, Акеркеч менен Манаска барган деп жатат. Ага барсамбы же жок? Аны анткор, канкор деп уккан элем. Бирок Акеркеч ага бар, сынап көр, ошондон кийин гана тыянак чыгаргын деп жатпайбы? Балким ошондой кылган оңдур. Оор абалга калган пушайман болгон Алмамбет оор шүкүрдү. Башка кандай айлам бар? Манаска барсам да, барбасам да жалгыз калдым. Медер туткан көкчөдөн, эли шаркак болуп жүргөн казактардан айрылдым. Ошондуктан Манаска барып көрөйүн. Аны менен жалпы тил табышсам, Кыргызстан менен кошо жашайм. Насип кылбаса, алардан тентип ары кетем. Ажалым жетсе өлөрмүн, өлбөсөм башыма түшкөн дагы бир күндү көрөрмүн деп кейиштүү ойлонгон баатыр Байбишенин кеңешин аткара турган болду. Макул жеңе, деди Акеркечтин жалындуу сөздөрүнө муйган Алмамбет. Манаска сен үчүн барып өтөйүн. Баянын айтып, аны аябай мактадым. Барсам барайын, баатырдыңды байкап көрөйүн. Анын кандай киши экенин билейин, кыйла сынап көрөйүн.
Анан ошого жараша иш кылайын деп Алмамбет нар төөдөй оздоп жиберди. Кош бол, баатырым деп Кытайды аяганынан ыйлап жиберди Акеркеч. Аман болгун, жеңе. Акеркеч менен коштошуп жолго чыккан баатырга бир ой келди. Мына жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.